Урматтуу мекендештер, негизи Кыргызстанда акчаларды көпкөн калган накталай кармап. Эң жакшы түрлөрдүн бири бул банктарда кармоо болот. Бул Европада мурдайдан бери эле кармалып келаткан практика. Анткени көчөдөн наличканы жоготкойсо болот, же болбосо бирөөгө тарттырып алса болот жана башка. Депозитке банкка деген эгер бере турган болсок, бул кепилдик сыяктуу аманат катары беребиз дагы. Ал банк бизге деген ошону карап бергенге мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары дагы ошо депозиттерди коргоо агенттиги бар экен. Бул боюнча мага жаңы маалымат айтышты. Ошо эгер банкта кандай гана кыйынчылыктар боло турган болсо, ошол агенттик чыгымдардын баардыгын же болбосо депозитте кармалган акчаны 1 миллион сомго чейин төлөп бергенге даярдыр. Негизи 90-жылдар көргөнбүз, эмне үчүн кыргыздар банкка акча салгандан коркпаган, анткени банктар көп банкрот болуп барган болуп. Азыркы болсо акыркы жылдардагы банктар мен уга электим банкрот болду деген. Самариптик жаңыча түрдө акчаны колдонгонду үйрөнүп, ошол жака салып турсак, өзгө жакшы болот. Бизнеске дагы, жеке акчага дагы ушундай. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, көрүшкөнчө, саламатта.